айланасың толур чага. Турмуш шартың ыңгайлуу болсо айылда жашоонун өзү керемет. Керемет табигат, таза аба, көчө чаңдаткан балдар, арыкта шаркырап аккан суу, мунун баары айылда. Мына ушул ажайып кооз айылда бир гана ата уруусу отурукташып, бир айылда тууган уруктар жашашат экен. Алардын катарында Смакеевдердин үй бүлөсү да бар. Айзат 2 уулдун энеси, азыркы тапта 3-чү наристесин күтүп жаткан убагы. Жаз жарыш демекчи, базардан азык-түлүк сатып албай, баарын үйдө өстүрүшөт экен. Бүгүн да кайненеси экөө жашылчаларды отуп жаткан чагы. Жылына өзүбүздөн эме тигебиз. Чеснок бул кечкүстө сөйлөп турган нерсе. Бакта айдап ошо эмеге дайындайбыз да. Жазга уже бүтүп чыгып, уже жайында, жайдын ортосунда казылат турат. Өзүбүздөн дагы картошка эгебиз. Азыркы бул айылда в основном малинага өтүшкөн да. Анан баардык жерде эле малина азырчы. Огороддун баарында эле малина, көбү малина тигилет. Өчпөс экен дайым чырагы. Кыйык туткан биздин айылдын эй. Өчпөс экен дайым чырагы. Бизде жер жемиштен башка алма бактары өсөт. Бул жакта. Алма слива өсөт, алчалар өсөт. Көбүнчө ушулар менен компот жабып, ушуларды сактап, кышкысын өзүбүзгө азык кылып алабыз да в основном. Көп эч нерсе деле сатып албайбыз. Туулганына 3 күн гана болгон музуго түшкө мал 1 ирет колдо сүт берилет. Азыр эле барыбыз отодон келдик. Түшкө мал айыл жергесинде мына ушундай самордун чайын ичүү көпчүлүк апалардын, аталардын деле айыл тургундарынын сүйгөн чайы. Азыр самор кайнатып атам. Мал жайыттын баары жайлоого кеткен учур. Жолдошу жубайы кош бойлуу болгон үчүн жумуштан эрте келип жардам бергенге аракет кылат экен. Дайым таза сага тилеги. Бизде азыр айыл жергеси боюнча малдардын баары жайытка кеткен. Өзүбүзгө баягы ушул саан уйларды, өзүбүзгө керектүү нерселерди алып калганбыз. Калган малдын баары ошо жайлоого кетет. Апрель айында кеткен, апрелдин башында. Ошол айыл жергеси, мен ойлойм бул айыл жергеси абдан кызыктуу деп. Өзүм шаарда иштейбиз. Ушу айылдан барып келип жетишип атабыз. Үйдө балдарым, апам, өнчегим, бул инем болуп үйдө. Эртеден кечке балдарын окууга жиберип, аларды тосуп алып, тамак аш жасоо, мал жайыт үчүн чөп оруу, эшик жумушу менен күн өткөргөн бактылуу үй бүлө самордун чайы менен дасторкон үстүндө чогулушат. Айпер Адамкулова, Алтынбек Сакиев, Нью ТВ, Таң Маанай.